Мен эми биякта Финразведкага берет деп атышат. Укук коргоо органдарга кайрылат элем да. Ушул онлайн казино эми министр сизге эмес, бул жалпы укук коргоо органдарга кайрылат элем да. Мына мага январьдын башында биздин жарандарыбыздын бири жазып атат да, эми атын айтпай эле коеюн. Ош шаарынын жашоочусу. Ушул жылдын июль айында Инстаграм аркылуу Аружан Бекешева дегендин сторисин көрүп, онлайн акча табуу боюнча жаздым. Ошентип ал адамга алданып калдым дейт. Көрсө казино экен. Элдер, урматтуу министр, даже билбейт да, урматтуу бияктуу коргоо органдар мени угуп жатышса да, билбейт. Ушинтип алдашат экен да. Инстаграм аркылуу онлайн акча табуу деп реклама берет экен. Анан көрсө, урматтуу коллегалар, кичине мындай тынчыраак болосуздарбы, болбой атат да. Көрсө бул казино ойуну экен. Анан эми жазып атат да. Элбир же мен казиного берилип, көп акча отурдум. Азырда башка блогерлер биздин Инстаграмда, ТикТоктордо рекламалап, ойнотуп элди кызыктырууда дейт. Ушундай Аружанга окшогон блогерди айыптоодон алысмын, бирок бизге эми бул Казакстандын эми келип баштаптыр дейт онлайн казино оюндары. Инстаграм, Фейсбукта да блогерсиз эле казинолорду өздөрү рекламалап элдерди кызыктырууда. Азыр даже мектеп окуучулары ойноп жатышат. Арасында деген мына өзүнө кол салам учурум болду дейт. Бирок апам атамды аядым, кайра баш тарттым дейт. Ушундай көп жаштар азыр ушуга берилип кетишип, казино деп жазылбайт экен рекламада. Аягында деген ушу суицидтердин да саны көбөйөт деп алдын ала ушул отурумдардын биринде айтып коесуздар деп сурангандыктан мына мен окуп коетом да. Эми бул 3-чү окууда болуп атат. Конечно, ар бир депутат өзүнүн эми эрки менен добуш берет. Бирок именно ушул укук коргоо органдарынан суранат элем да. Эми интернетте репост кылган үчүн камалып атат азыр. Башка бирөөнүн эмесин постун репост кылып койсо камалып атат. Ушундай именно онлайн казинону реклама алган адамдарга эмнеге укук коргоо органдарынын УКМКнын эмнеге колу мисалы жетпей атат, мен түшүнбөй жатам да. Адамдар суицидке чейин барышат. Именно жаштар кабыл алып атат ошо. МВДга карап атат. Мен суранат элем, ушуну, пожалуйста, көзөмөлгө алып койгулачы. Бул жерден эми 3-чү окууда Данияр Эмекевич биз суроо бербейбиз, но комментарийди окуп коеюн деп ойлодум да. Эми палатадан эмес, именно комитет. Рахмат. Рахмат.